Саламатсыңарбы? Бүгүн силер менен бирөңчө мүчөлөр жана алардын түрлөрү боюнча сөз кылмакчыбыз. Силер менен мугалим Рыскелдиева Атыркүл Зарлыковна бирге болот. Бирөңчө мүчөлөр. Бирөңчө мүчөлөр кыргыз тилинде байыртадан эле колдонуп келе жатат. Зарылдыгына жараша бир эле сүйлөмдө окшош типтеги бир нече сүйлөм мүчөлөрү колдонула берет. Алар бирөңчө бирөңчө баяндооч, бирөңчө аныктооч, бирөңчө толуктооч, бирөңчө бышыктооч болушу мүмкүн. Демек, бул жерде жөн сүрөттү койгон жокпуз. Өзүңөр байкагандай, сүрөттүн түзүлүшүндөгү бактын көрүнүшү дагы бардыгы бирдей көрүнүштө турат. Демек, бирөңчө мүчөлөрдүн кандай экендиги ошо кийинки силер менен сүрөттөрдө жана жашоодо, турмушта азыр байланыштырабыз. Биздин айланабызда дүйнөдө көп нерселерди бирдей мүчөлөр аркылуу сүрөттөөгө болот. Мисал алсак, тилдеги бирөңчө мүчөлөргө токтолсок, сүйлөмгө көңүл бурабыз. Сүйлөмдөрдүн түзүлүшүндө бирөңчө мүчөлөрдүн кезиккендигин байкоо жүргүзүп отурабыз. Сөз түркүмдөрүн ала турган болсок, зат атооч, сын атооч, айтыш булардын баары тилдин негизги бирдиктери болуп саналат. Алардын ар бири өзүнчө мүчөлөргө бөлүнөт. Морфология токтоло турган болсок, сөздөрдүн ичиндеги түзүлүштөр, тамыр, курандылар, уландылар булар дагы бирөңчө мүчөлөр катары каралышы мүмкүн. Синтаксис, сүйлөмдөрдүн түзүлүшү, сүйлөм мүчөлөрү, сүйлөмдөрдүн түрлөрү булар дагы бирөңчө мүчөлөр болуп эсептелет. Семантика, башкача айтканда, сөздүн маанисине көңүл бурсак, сөздөрдүн маанилери, сүйлөмдөрдүн маанилери булар дагы бирөңчө мүчөлөр болуп саналат. Ал эми тилдеги гана бирөңчө мүчөлөр кезикпестен, ар түрлүү тармакта, багыттагы силер менен бирөңчө мүчөлөр кезиккендигин азыр көрөбүз. Алсак, табияттагы бирөңчө мүчөлөргө токтолсок, фракталдар. Фракталдар кайталанчу структуралар. Мисалы, кар бүртүкчөлөрү алар бир эле элемент катары кайталанып, чоңураак сүрөттү түзөт. Демек, сүрөттүн көрүнүшүнүн бардыгында бирөңчө болуп тургандыгын көрүп турабыз. Жаныбарлар дүйнөсүнө токтолсок, жаныбарлардын дене түзүлүшү, алардын сөөктөрү, булчуңдары жана органдары булар дагы бирөңчө мүчөлөр катары каралышы мүмкүн. Өсүмдүктөр дүйнөсү, өсүмдүктөрдүн гүлдөрү, жашылчалары, жемиштери булар дагы бирөңчө мүчөлөр болуп эсептелет. Алардын түзүлүшү бир эле принцип боюнча кайталанат. Математика илимине токтоло турган болсок, геометриялык фигураларды айта турган болсок, математикада бирөңчө мүчөлөр, мисалы, геометриялык фигураларды алсак, чарчы, тегерек, үч бурчтук булар математикадагы негизги элементтер болуп эсептелет. Алар бир эле формада болуп, бири-бирине окшош мүнөздөмөлөргө ээ дей турган болсок, мына бирөңчө мүчөлөр кайсы жерде кезигип аткандыгын көрүп атабыз. Арифметикалык операциялар, кошуу, кемитүү, көбөйтүү, бөлүү булар дагы бирөңчө мүчөлөр. Алар сандарга колдонулуп, жаңы сандарды түзүлөт. Алгебралык теңдемелер ала турган, булар дагы бир эле түзүлүшкө ээ болгон теңдемелер дей турган болсок, алардын чыгарылышы бир эле принцип боюнча жүргүзүлөт деп айта турган болсок, демек, математикада дагы бирөңчө мүчөлөрдүн кезиккендигин көрүп атабыз. Илимдеги. Ал эми музыкада дагы бирөңчө мүчөлөр бар экен. Мисалы, музыкалык ноталар. Музыка ноталар бир эле принцип боюнча жазылат жана окулат. Алардын ар бири белгилүү бир үндү билдирет. Тактылар. Музыка тактылар, алар дагы бирөңчө мүчөлөр. Ар бир такта белгилүү бир үндү билдирет жана бир эле принцип боюнча жазылат. Музыкалык формалар. Соната, симфония, концерт булар дагы бирөңчө мүчөлөр. Алардын түзүлүшү бир эле принцип боюнча жүргүзүлөт. Ал эми архитектурадагы бирөңчө мүчөлөргө токтоло турган болсок, колонналар. Сүрөттө байкалып тургандай, колонналар архитектурада көп колдонулган элементтер. Алар курулуштарды күчтөндүрүп, аларды көркөмдөштүрөт. Алар бир эле түзүлүшкө ээ болуп, бири-бирине окшош формада жасалат. Аркалар. Аркалар дагы бирөңчө мүчөлөр. Алар курулуштарда белгилүү бир функцияны аткарышат жана бир эле түзүлүшкө ээ болушат. Куполдор. Куполдор алар дагы бирөңчө мүчөлөр. Алар курулуштарды күчтөндүрүп, аларды көркөмдөштүрөт жана бир эле түзүлүшкө ээ болот. Демек, бирөңчө мүчөлөр биздин айланабыздагы дүйнөнү түшүнүүгө жардам берет экен.
Алар аркылуу тилди, табиятты, математиканы, музыканы, архитектураны жана көркөм өнөр сыяктуу бардыгын тереңирээк түшүнүүгө болот экен бирөңчө мүчөлөрдүн жардамы аркылуу. Ал эми тилдеги бирөңчө мүчөлөргө токтоло турган болсок, тилдеги бирөңчө мүчөлөрдүн төмөнкүдөй өзгөчөлүктөрү бар. Бирөңчө мүчөлөр негизинен бири бири менен грамматикалык жактан тең байланышта, башкача айтканда тең укукта турат. Бирөңчө мүчөлөрдүн бардыгы бирдей формада болот. Сүйлөм тутумунда бирдей синтаксистик милдетти аткарат. Башкача айтканда бирдей сүйлөм мүчөсүнүн милдетин аткарат. Бирөңчө мүчөнүн бардыгы. Бирөңчө мүчөлөр өз ара байламталар, интонация аркылуу байланышат. Мисалга ала турган болсок, биз жогоруда айтып өткөнбүз бирөңчө мүчөлөрдүн түрлөрүн айтканбыз. Азыр силерге мисал менен далилдей турган болсок, мисалы, аталган китепти балдар, кыздар, улуулар окуп чыгышкан. Кимдер окуп чыгышкан? Балдар, кыздар, улуулар. Бирөңчө ээ болуп турат. Алар жөнүндө маалыматтарды укту, жазды, түшүндү. Эмне кылды? Укту, жазды, түшүндү. Бирөңчө баяндоочу. Биздин чечендер таасын, ачык, жеткиликтүү, таамай сөздү айтышкан. Кандай сөздү? Таасын, ачык, жеткиликтүү, таамай. Бирөңчө аныктоочу. Кыздардын ишке, үйгө, айланага жасаган мамилесине ыраазы болду. Эмнеге ишке, үйгө, айланага эмнеге жасаган мамилеси деп суроо беребиз. Демек, бул жерде бирөңчө толуктоочу. Биздин тилибиз жөнөкөй, жеңил, оңой сезилет. Кандай сезилет? Жөнөкөй, жеңил, оңой. Бирөңчө бышыктоочу. Ошондой эле бирөңчө мүчөлөр байланышуу жолдору боюнча интонация аркылуу байланышат. Мисалы, конок бөлмөсүнөн небересинин, келининин, жолдошунун үндөрү угулуп жатты. Демек, бул жерде небересинин, келин, жолдошунун деген интонация аркылуу байланышып атат бирөңчө мүчөлөр. Ал эми байламт аркылуу байланышканда, булардын курагы да, тагдыр жолдору да, турмушта алган энчилери да бири-бирине окшобойт. Демек, да деген байламт аркылуу байланышты. Бул жерге кошумча айта кетсек, да деген байламтыга сөз менен сөздү байланыштырып отуруп, акыркы берилген сүйлөм мүчөсүнө дадан кийин коюлбайт. Демек, бул жерде тыныш белгисине да көңүл бурушубуз керек экен. Бирөңчө мүчө колдонулат. Эмне үчүн бирөңчө мүчөнү колдонобуз биз? Деги эле бирөңчө мүчөлөрдүн орду боюнча ал ойду так айтууга, толук образдуу, көркөм берүүдө бирөңчө мүчөлөрдү колдонулат экен. Демек, балдар, биз силер менен бирөңчө мүчөлөрдүн түрлөрү жана алардын сүйлөмдөгү орду тууралуу силер менен сөз кылдык.